Ассаламу алейкум, қадырман қалайық, назарыңыздарда бабалардың баяны. Эмесе бүгін мен сіздерге Семетей эпосынан 3-чү көрсөтүүнү айтып сунуштамакчымын. Алгач биздин демөөрчүлөрүбүз жөнүндө бир аз маалымат алып алыңыздар, андан кийин кепти улаймын. Алгачкы ыраазычылыкты ушул биздин көрсөтүүбүздүн артына атайын эмбанд номурубузду калтырып коюп атабыз. Мына ошол эмбанд номурубузга бизге колдоолорун жөнөтүп жаткан ар бир ушул эл арасындагы кайдыгер эмес инсандарга айтып кетмекчимин. Ар бириңиздердин жасап жаткан демөөрчүлүк колдооңуздар мына ушундай бабаларыбыздын баркын, бабаларыбыздын даңкын жана наркын даңазалаган көрсөтүүлөрдү жасообузга бизге шарт түшүп жатат. Туугандар, баарыңыздарга үлкөн алкыш. Ошондой эле дагы бир ыраазычылыкты Осмонбеков Албек мырзага айтып кетмекчимин. Дагы бир ыраазычылыкты Франциядагы Кыргызстандын элчиси Садык Шернияз мырзага айтмакчымын. Ошондой эле дагы бир ыраазычылыкты Эркинбек Калгулов деген досубузга арнамакчымын. Дагы бир ыраазычылыгыбызды биздин инилерибиз Нурсултан Осмонов, Данияр Чормошов, мына ушул инсандарга айтмакчымын. Дагы бир ыраазычылыкты Аю Грант компаниясынын башкы директору Жайнак Үсөн мырзага арнамакчымын. Эмесе көрсөтүүнү баштайлы, туугандар. Ошентип чыйырды эсине келе түштү. Тетигил Каныкейдин буркурап ыйлап жатканын кайраттанып, Семетейге мен жол азык таап келейин деп чөбөлектеп жатканын көрдү. Анан чыйырды кайратына келип, Каныкейге мындай деп айтып турат. Ой, Каныкей кулунум, ыйлай бербе буркурап, балам, боздой бербе чыркырап, беренин төрөң өлгөн соң, белиңди байлаганы кей, төрткүлгө киши киргизбей, кылганын элге билгизбей, бөлүп салды көргөбөш. Көргөнүбүз мынакей. Бүгүн гана көргөн эртең жок, ушундай экен дүйнө бак. Күн ушундай болгон соң, бул жерге туруп нетеле, кан өлгөнгө катынга төркүнү жакын болуучу, туура Каныкей тетигил темир кан көздөй кетери. Деп Каныкейдин баягы Манастын керезине чыйырды дагы моюн сунуп макул болуп турат. Каныкейге дагы мындай насаатын айтып жатты. Каныкей кулунум, жылкыдан тулпар кер өткөн, ушу түпсүз дүйнөдөн эчен түркүн эр өткөн. Искендери Баатыр шер өткөн, бул түбү жыртык дүйнөдөн түбүнө чейин ким жеткен. Ажал келсе өлөрбүз, азабы болсо көрөрбүз. Жалгызың эптеп эр жетсе, о балам, бир жакшылык көрөрбүз. Деп муну ушинткенде Каныкейге кадимкидей кайрат келип, алдыга болгон, жашоого болгон үмүтү кайра жанып муну ушинтип турат. Деп ошентип чыйырды күрсө жөтөлүп, балтыр бешик жетимди булар алмак салмак көтөрүп, баягы Семетейди улам бир алат, бири чарчаганда бир алат, анын үстүнө Каныкей камчы менен канжалата сабаган, эмчегин жара чапкан. Эми туугандар, бул кыргыз эли жөнүндө ушул жерде бир кеп айтып кетпесем болбойт. Бизде малды теппе дейт, убал болот дейт Кыргызда. Кыргызда уйду эмчекке чаппа, эмчегин абайла дейт. Кыргызда чөптү кордосоң көзгө кирет, чөптү да кордобо, убал болот дейт. Дей койчу, курт кумурскадан баштап, тигил жапай айбанга чейин убал болот деп кордобойт. Дагы мындай сөз бар Кыргызда: суу кордогон кор болор, суу сыйлаган зор болор дейт. Керек болсо Кудайдын жараткан суусуна чейин, жаратылышына чейин мына ушинтип кыргыз сыйлап келген. Көбөш агасы Манастын өлгөнүнө 40 күн боло элек, Каныкейди алам деп Каныкей тийбейм десе, жана эле айтып кеттим. Керек болсо малдын эмчегине аяр мамиле жасаган кыргыздын ичинен көбөш чыгып, Каныкейдин эмчегин, сүт чыгып жаткан эмчегин жарача болуп турат, туугандар. Мындай адамда кайсы баалуулук, мындай адамда кайсыл бир тууганчылык, мындай адамдан кайсыл жакшылык, туугандар. Мына ошону чыйырды сезип билген соң анан жанагынтип кайратына келип Каныкейге айтып отурат. Тетигил темир кан көздөй, экөөбүз кетпесек болбойт, айланайын. Манас туура айткан экен деп Каныкейге кайрат айтып турат. Ошондо дагы караңыздарчы,
кепич кийбей байпакчан, кейип басат курган жан. Өтүгү жок байпакчан, өлөмсөк басат курган жан. Басайын десе ал кетип, балтырдан кара кан кетип, жиликтин башы зыркырап, таманы ташка былчылдап, чыйырды менен Каныкей не кыларын биле албай, олтура калды буркурап. Олтура калып жанаша, Семетейди караса, 6 күнү наар албай, арбай басып калыптыр. Ити болгон баладай, баркыра үндү сала албай, көтөрүп башын ала албай, жаркыраган көзүндө кирпиктери салаңдай. Бая Семетей дагы 6 айлык байкуш, 6 күндөн бери наар албай, тамак ичпейт. Эми 6 айлык баланы элестетип көрүңүзчү. Ошол баладан ал кетип, башы шалкылдап, башын көтөрө албайт. Муну ушинтип курсак ачып, араң дем алып, көзүн араң ачат дейт. Кирпигин көтөргөнгө алы жок. Муну ушинтип турат. Муну көргөн Каныкей тимеле чыркырап, көзүнөн жашы буркурап, муну ушинтип айтып турат. Айланайын энеке, жалгызым минтип калган соң, букарга барып нетейин, мындан көрө жетимдин жамандыгын көрбөстөн курман болуп кетейин. Каран түн амал кететпейм, каралды кылган жалгыздын ажалы бүгүн жететпейм. Кагылайын энекең ачкадан балам өлөтпейм, асылын көрбөй чунактын арманды бул көз көрөтпейм. Энчегин берсем сүтү жок, эс алдырып алууга мен бейбактын күчү жок, жашынарга кабак жок, жалмаарга тамак жок деп муну ушинтип Каныкей зарда берди дейт. Анан баягы Семетейге гүл азык таап келбесем болбойт, Семетейге жол азык таап келбесем болбойт деп анан баягы ак тинтесин белине бекитип алып, анан кийин кайраттанып, жалгыз аттуучанды көрсөм атын союп келемин, атын бербейм десе өзүн союп келемин, арстандай желемин деп анан кайрат кылып жөнөрдү. Алыстан бир караң көрүнөт дейт. Караса Бакай келатат. Көрсө Бакай бул барып Манастын ордосунан кабар алып келейинчи деп. Бакайды билесиздер, Манастын буларды ээрчип, булар менен аралаш жүрө турган болсоң, акыр бир күн куусакал Бакай аталасың. Ошондуктан менин 2 желмаянымды аманат кылып сага калтырайын. Семетей 12-ге чыкканча мына ошол желмаяндарды калтырып, бул жерден желип бозуп алыс жүр деп кеткен болчу. Ошол алыс жүргөн Бакай ордодон кабар алайын деп келсе, ордонун кана байраны чыккан. Баягы Манастын ак ордосу талкаланган, дубалы көчүрүлгөн, эки жактын баары өрттөлгөн, тирүү жан жок, оттогон мал жок. Муну ушинтип 4 болуп талкаланып калыптыр. Бакай муну көрүп каңырыгы түтөп кетти. Каңырыгы түтөдү, ой, Семетейди булар эмне кылышты? Каныкейди булар эмне кылышты? Чыйырдыны булар эмне кылышты? Менен буларды кайдан табамын? Деп айланчыктап, айлана тегеректи акмалап карап, ошол 3 кошойдун айлана тегерегин издеп жүрдү дейт. Алысты караса, 2 кузгун же карга отургандай болуп караан турат. Жакын барып караса, алы кеткен, өңү кеткен, түрү кеткен байкуш Чыйырды менен Каныкей экөө бири-бирине бөөктөшө жөлөнүп, чүкөдөй болуп олтурушат. Мунушуну көргөндө Бакай кадимкидей көзүнөн жашын төгүп ыйлап жиберди дейт. Ошондо Бакайды көргөндө Чыйырды бошошуп кетти. Мынтип айтып жатат. Арамдар асты оңбосун, эй! Эгерим 2 болбосун, эй! Көбөшкөр шүмшүк баштады, казандан бери талкалап кайырчы кылып таштады. Ала көл элек сас болдук, ала тоо элек пас болдук дегенде Бакай жашыды. Сакалымдын агында, сапар кетер чагымда, аркамда Манас барында, анда негең өлбөдүм. Бакай муну ушинтип бостоо үйдү дейт. Атпайдын эркин чагында, аргымак минип куш салып аркырап жүргөн чагымда, ак сакалым жайкалтып жаркырап жүргөн чагымда, буудан минип куш салып булкунуп жүргөн чагымда, бул кордукту көргөнчө ошондо негең өлбөдүм. Бакай күйүп кетти. Жана Каныкейдин кебетесин көргөндө, Каныкейдин эми түрү жаман, көйнөгү кызыл алак кан,
Баягы чыйырды болсо 90-80-деги кемпир байкуш 6 күндөн бери алдастап, эки колу титиреп, муну ушинтип калган. Семетей болсо кичинекей арбайган бала байкуш 6 күндөн бери наар албай, алы куруп момунтуп калган. Ошондо бакай минтип жатат. Кошомат кылып 40 чора чуркап жүргөн чагында, алтын менен күмүшкө бөлөнүп жүргөн чагымда, айбатым Манас асылга жөлөнүп жүргөн чагымда, маңдайга келген багымда, ошондон өлбөй арман күн Манастын тирүү чагында. Дөө болуп турган кезимде, дөөлөт түнүн шаарында, Алмамбет чубак жанымда, ажыбай сыргак кашымда, ошондон өлбөй арман күн. Качан камчы тиет деп карыган кестең этиме, карылыктын айынан качып жүрөм, кор болуп калың элдин четинде. Айлам барбыган тейин, абыке менен көбөштүм, бара албадым бетине. Муну ушинтип каңырыгы түтөп, баягы абыке менен көбөштүн кылган кылгылыгын, ушул нерсенин баарына кыжырланып, кек сактап, ичин уруп, муну ушинтип бакай кыжынып турат. Анан Каныкей айтты: "Абыке, булардан эми жакшылык көрбөйбүз. Манас бекер айткан эмес экен. Кан өлгөндө катынга төркүнү жакын болот. Эй, Каныкей, бул алтарам сени таласка батырбайт. Күйүктүн белин ашып кет. Тетиги төркүнүң Темирканга качып кет" деди эле. Бакай аба, жол азыгыбызды камдап берчи аба. Биз букарды көздөй кетелик эми. Семетей 12-ге чыкканча кайрылып Манастын жерин, таластын элин көрөр. Кайран кыргызым аман болсо, 12-ге чыкканда кайрып аларбыз өчүбүздү, деп муну ушинтип кекенип турду. Качалы эми, болбой калды. Дегенде бакай бул сөздү туура көрүп, минтип айтып жатат: "Темирканга балам кет, балам кетсең бачым кет, ак батамды берейин, айткан жерге аман жет. Чыркыратып ыйлатпа, чыйырдын ала кет. Төкпөй чачпай сөзүмдү кулагыңа сала кет. О, Каныкей кулунум, бүгүн бурдуң санааны алыска сапар жол жүрүп, аман сактап алыпсың Манастан калган баланы. Мындан ары Каныкей, аңылдаган алтарам кең кол бойлоп конушпайт, кыйгач ташкан 40 чора баштагыдай болушпайт. Жыл 12 ай болгондо балам төө кайтарып күйөрмүн, төбөңдөн тийгин ит менен мен кырдаалы келсе Каныкей төбөлөшө жүрөрмүн. Төрөмдөн калган жалгызды мен 12 жыл күйөрмүн" деп айтты дейт. Бая Семетейди 12 жыл күтөмүн. 12 жылда келбей турган болсо, анда шорубуздун катканы. Ушул ооматыбыздын кеткени. Эгер 12 жылда кайра алып келип берсең менин өзүмө, мен муну аралатып, эл көрсөтүп, жер көрсөтүп, атуулу менен тең кылам дейт. Кыйындан калган белекти мен жолдош кылып алармын. Билбегенин билгизем, туйбаганын туйгузам. Мен ээрчитип жүрүп эр кылам, эр уулу менен тең кылам. Белим бекем буушам, бексинген коңур канкордон берендин кунун куушам деп айтты. Ушинтип сөз айтып, акыл айтып, тетигил барганда Манастын керээси боюнча Темирканга киресиң, анан Ысмайылга кыркып бергин чыбыгын, кылып бергин ырымын тетигил Семетейге кыргыздын жайын угуспай, жердин жайын угуспай, элдин жайын угуспай, анан 12-ге келгенде гана баягы кыргыздын жайын айтып, анан таласка жөнөткүнүң деп жатат. Ошентип анан бакай баягы жерден Каныкей менен чыйырдыны алып кетип, 5-6 күн бекитип, жолго даярдап, Семетейдин сүт азыгын даярдап, Каныкей менен чыйырдынын гүл азыгын даярдап, аттап, тондоп, бая чыйырдыга Акборчук деген атты мингизип, Каныкейге Тайтор деген күлүктү мингизип туруп, анан букарды көздөй узатып жолго салды дейт. Кылчак карап, талас менен коштошуп, Манас менен коштошуп, Каныкей жашын төгүп жатып, араң кетти. Эми мындан ары жол азабы, көр азабы дейт туугандар. Баягы Семетейди ар кандай апааттан, кырсыктан сактайлы деп, экөө алмак салмак бооруна басышып, эгерде колго түшүп кала турган болсо, Каныкей менен чыйырдын эми күн кылат. Ал эми Семетейди болсо чоңойсо кул кылат. Башка кандай тагдыр? Ошон үчүн экөө күндүз да тынбай, түнү да
чырмети уйкалбай катуу жүрүштү бу карды көздөй. Жолдон Гүл Токой ата деген жер бар экен. Мына ошо Гүл Токойго жетишти. Мындай бир керемет жер экен туугандар. Анын үстүнө Манас эпосунда кандай нерсени, кандай жерди сүрөттөбөсүн ушунчалык бир керемет сөздөрдү таап, ийине жеткирип сүрөттөйт туугандар. Мына китептен окуп берейин, угуп туруңуздар. Ушул жерди эзелтен Гүл Токой ата дээр экен. Сөз менен термелтип коет Манаста. Ушундай карап туруңуздар. Жемиши мол гүлдөгөн, нур төгүлгөн жер экен. Гүл Токойду карасаң, жаңгагы жайнап төгүлгөн, жанталашкан үчөөнө чын бейиштей көрүнгөн. Кайыңда тоту кушу сүйлөгөн, бадалдан үкү күүлөнгөн, токойдон булбул сайраган, талаада чили жайнаган, үлпүлдөгөн талы бар. Өргүлгөн сонун багы бар. Канат туусу бөтөнчө, кайберендин баары бар. Эшик алдын карасаң, эңгезердей мунар бар. Башы көктү тиреген, үйдөй чынар бар. Чырпыгында бүтүн жок, чыбырап толгон уя бар. Эми ушул чынар тиректердин чырпыгы сайын бирден чымчыктын уясы дейт туугандар. Bir butağın qarasang, samsaalap uçkan sar tuğan, bir butağın qarasang, gögalam oyun tağın tuğan, bir butağın qarasang, kokotamak çar tuğan. Kıldı başın qarasang, gök kıtanı al tuğan, tereke tuğan kuşları, teminip turat uçkanı, bir jagında çabıttap, sızıp jüröt şumkarı. Жалбырагы чынардын, жайып койгон жаргактай, көмүрдөй болгон кара курт, көрө жүргөн бармактай. Ушинтип, бул баягы Гүл Токойдо булар тыным алышып, ат чалдырышып, өстөрү укташып, анан эртең менен болгондо таң заардан кан кей турду. Негедир жүрөгү түпөйүл, түрс согуп турат. Тезинен аттарды токуп, чээрдini мингизип, өзү тайторуга минип, Семетейди бооруна кысып, анан Гүл Токойдон тезинен чыгып баратышат. Кокус бирөө жарым кармап калса, бирөө колго түшүрсө, бизди күн кылып Семетейди кул кылып шорубузду курутпасын деп, букарды көздөй сапарын улашты. Калган сапардын баянын эми мен сиздерге кийинки көрсөтүүдө улап айтып бермекчимин. Ага чейин баарыбыз аман эсен бололу туугандар. Аман туруңуздар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.